Assalamu alaikum. Amansыздарбы? Кадырман калайыкчыр, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мына бул биздин артыбызда турган жаңы курулган үй, бул жеңил технология менен, тагыраагы сип панель менен курулуп жаткан үй. Муну Кыргызстанда 7 жылдан бери ушул сип панель менен үй куруп берип жаткан компания Adex курулуш компаниясы учурда куруп жатат. Анын башчысы Улар Мырза, биз буга чейин бир канча жолу Тез кабардан Улар Мырза менен булардын жасап аткан ишин чагылдырган элек. Бирок арада көп убакыт өттү. Биз да бошобой калдык. А бүгүн болсо дагы бир көптөгөн суроолор пайда болуп, эми булардын жаңы объектисинен бир кабар алалы деп келдик. Уруксат берсе, анда суроо жооп кылабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай Улар Мырза, иштер жакшыбы? Кудай буйрса, акырындык менен кызмат кылып атабыз. Иштеп атасыңар? Иштеп атабыз. Чарчабай. Ооба. Чарчоо болбосун. Чарчоо болбойт го, бир айдын ичинде ушул деңгээлге жеттик. Каякта чарчоо? Бир айдын ичинде. Ооба буйрса. Эми элестетип көрүңүздөр. Жеңил технологиядан башка технология менен, же болбосо адаттагы салттуу технология менен үй курсаңыздар, бир айда ушундай деңгээлге жеткире аласыздарбы? Жок, албетте. Канча бир 50 киши иштесе да бул деңгээлге жетиши кыйын. Бирок фундамент куюп, анын үстүн көтөрүп, чатырын жабууга көп убакыт кетип калышы мүмкүн. Ооба. Азыр эми бир ай ичинде ушул деңгээлге жеткирип коюптур. Качан баштадыңар эле? Биз февраль менен баштадык. Февралдын башында баштадык. Февралдын башында. Ооба, февралдын Жаңы жылдан кийин да. жаңы жылдан кийин бирок кардар фундаментин өзү куюп берди. Биз болсо дубалдан баштап крышага чейин дальше уже биз алып кеттик да. Кийинки жумуштарны биз алып кеттик. Фундамент болсо кардарыбыз өзү куюп берди. Кыштын кыраан чилдесинде куйду фундамент. Мен эске салайын, бул дарек Сокулук району аэропорттун жолунда, Манас айылындагы бир ортоңку көчөлөрдүн биринде, ушул жерде буйртмачы үй курдуруп атат. Adex курулуш компаниясы кызматта өзүнүн командасы менен азыр кирип көрөлү. Ооба, жүрүңүздөр. Кана жүрүңүздөр, келиңиздер, биз менен чогуу болуңуздар. Бир канча десем, жарым саат 20 мүнөттө ушу Уларбек мырза менен экөөбүз колдон келишти, азыр баяндап айтып беребиз. Бул кандай проект менен курулуп атат өзү? Бул проекттин болсо бизге ар бир кардарыбыз офиске келгенде биздин офисте архитектор бала бар. Архитектор бала менен ар бир кардардын өзүнүн каалоосу, тилеги жана талабына жараша жаңы проект чыгып чыгабыз да. Бул проекттин өзүнүн эмеси боюнча, көлөмү боюнча 12ге 10,5 болгон размердеги ченемдеги үй. 12ге 10,5. 12ге 10,5, ооба. Нормальный особняк турбайбы? Чоң эле үй болуп эсептелет, бирок кирпич менен эгер урулган болсо бул үй, анда размери мындан да чоң болмок да. 14кө 12 ушундай сыяктуу болмок да. Себебинен да биздики дубалдар ичке болгон себептен үйдүн сыртынан кичинекей болот да, бирок ичинен кенен болот да. 40-50 квадрат метрге чейин мындайча айтканда чаканыраак болот, бирок ички квадратурасы ошондой эле болот. Ички квадратурасы ушундай эле болот. Ооба. 12ге 10,5. 12ге 10,5. Да. Узун туурасы кенен эле үй экен да. Бунун проектиси барбы? Бар проектisi, мына чийилген. Көрүп коелу, бул жакта негизи Adex курулуш компаниясы, булардын атайын проектировщиктериңер бар, а? Архитектор бар, ооба. Архитекторлор атайын проект чийесиңер да. Милдеттүү түрдө проект чыгабыз, себебинен да ар бир адам Үйдүн сырткы көрүнүшү ушундай болобу? сырткы бүткөндө кудай буйрса ушундай болот да. Кичине фасадын бирок кийинчерээк кардарыбыз өзгөрттү. Бул жерде азыр декоративный штукатурка менен чийилген, бирок кийин бүткөндө болсо Хауберг деген фасадный плитка менен жасалат. Ал мындан да коозураак көрүнөт да, кудай буйрсачы. Сонун болот экен. Так, ички планировкасын бир катар көрүп коелу. Биринчи фундамент. Бул фундамент уже. Андан кийин болсо мына үйдүн өзүнүн негизги планировкасы, үйгө киргенде болсо могу жерден чакан крыльцо бар. Крыльцодон киргенде тамбурдан тех помещение бар, топка кылып койсо болот келечекте. Анан негизги үйгө өтөт. Негизги үйгө өткөндө могу жер холл, көрдүңүздөр, гостиный сыяктуу колдонсо болот. Ошондой эле санузулга кирип кетсе болот ошол жерден. Ата-эненин уктоочу бөлмөсүнө кирсе болот. Да, ата-эненин уктоочу бөлмөсү, себебинде үйдө улуу киши болсо, биринчи кабатта ата-энеге уктоочу бөлмө болгон аябай ыңгайлуу да. Аябай ыңгайлуу. Андан кийин болсо кухняга кирсек болот. Кухня. Ооба. Кухнядан дагы өзүнчө эшик бар, очокканага чыгып кеткенге. Жана ошондой эле чоң залга кирип кеткенге дагы кухнядан эшик ачкан. Бирок кайра кийин эшикти жаптырды кардарыбыз. Анан ошол эле чоң залдан террасага чыгып кетсе болот. Мына жак терраса экен да? Терраса бар. Террасага дагы залдан кирип кетсе болот. Бул биринчи кабат. Бул биринчи кабат. Биринчи кабаттан биз кайра экинчи этажга көтөрүлсөк, экинчи кабатка көтөрүлсөк, экинчи кабатта 3 уктоочу бөлмө, экинчи жаш балдарга, кичинекей балдарга атайын холл бар. Ушул жерге, да, ушул жерге диван коюп, ушул жерге телевизор коюп, биринчи этаждагы холлду ата-энеси колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошондой эле ушул жерде санузул бар, экинчи этаждагы санузул. Жана могу жерде кааласа кардарыбыз балкон кылса болот, бирок бул кардарыбыз мындайча айтканда гардероб, кладовка кылды да, төшөк жыйма кылып. Могул жерде да? Могул жерде, ооба.
Дал ушул проект менен курулуп жатыптыр. Бул биринчи, экинчи кабаты жалпы канча квадрат чыгып атат? Террасасы менен кошкондо 240 квадрат метр болот. Террасасын кошпогондо болсо 220 квадрат метр. 220 квадрат Ооба, метр. көрдүңүздөр. Мына ушул документалдуу проекттин негизинде курулуп атыптыр. Негизи биз кыргыздар баягы эски салтыбызды улантып, баягы проект кылбай эле үй сала берет экенбиз да. Анан барып эле бир жерин өзгөртүп, тиги жерин өзгөртүп, анан чыгашабыз көбөйүп кетет. Аягына үйдү бүтүрүп келгенде олчойгон бир чыгашага ээ болуп калат экенбиз да. Биздики негизи ошол туура айтып атасыз. Сөйдөн да мындай да, биз эми көп жылдан бери курулушта жүрөбүз. Көп учурда адамдар ушул жерден адашат да. Биринчи проектиден акча үнөмдөйм дейт, анан өзү эле чийиптер баштап алат. Проектиси болсо эртеңки күнү үйгө келгенде болсо функционал жагынан уттурат, ыңгайсыз үй болуп калат да. Жана ошондой эле эч ким смета чыгарбайт. Мисал катары бизге келгенде биз үйдүн ар бир материалын өзүнчө эсептешип, мисал катары фундаменттин бийиктигин, дубалдын бийиктигин, чатыр эмне колдонулат, терезе кандай материал болот деп ар бир материалды ар бир кардар менен өзүнүн талабына жараша, баасына жараша такташканда, анан бир аягында келип туруп бир энный сумма чыгат да, 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион дегенчи. Анан ошол сумма менен чечим чыгарганда 3 айдын ичинде бүтүрүп берип атабыз. Кардар да кыйналбайт, алдын ала билет канча сумма кетет экенин. И ошого жараша мындайча айтканда кадам таштаса болот да. А бизде болсо билесиз да, көп учурда проектиси жок, сметасы жок баштайт дагы. Анан жок дегенде деле 3 жылдан баштап 10 жылга чейин жашоосунун бюджети ошого кирип кетет да, үйүнөчү. Тапканыбызды тыга беребиз да үйгөчү. Эми ачыгын айтканда ушундай, биздин жашообуз ушундай болуп атат. Бирок баары бир каалайбызбы, каалабайбызбы, бул өнүккөн өлкөлөрдө ушундай эле проектти биринчи чийдирип, атайын компания менен сүйлөшүп, анан кийин ушул сметасы түзүлүп, ошонун негизинде курулушту жүргүзөт. Бул биз жашаган ушу 5 соток же 4 соток жердеги турак үйдүн курулушу ушундай бир этапта болуш керек негизи. Бул компания ушундай этапта жүргүзөт. Рахмат. Эми бир катар кирип көрөлү. Азыр эми чатырын жаапсыңар, э? Ооба, Кудай буюрса эртеңдер менен бүтүп калат чатыры. Эмне менен жабылды? Бул профлист менен жабылды. Профнастил. 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 Могу суу түтүктөрү да кагылыптыр, а уже? Ооба, Кудай буюрса суу түтүктөр кабылды. Ал эми ветровой карнистер болсо, астындагы шамалдан тоскучтар болсо, фасад менен кошо бүтүп кетет да. Үйдүн бети менен кошо бүтүп кетет. Ооба. Жүрүңүз, бир катар азыркы проект боюнча кирип көрөлү. Бул фундаментти ээси өзү куйдуруптур, а? Башка усталар. Ооба, фундаментти кардарыбыз өзү куюп берди. Бир туугандары менен чогуу биргеликте ашар кылып коюшту да. Бисмилла. Мына жер бир аз бул эмеси крыльцосу. Үйгө киргебештеги мындайча айтканда анча-мынча бут кийимди да койсо болот, жайкысын. Эми оокаттарды койгудай да, анан бул жерде жабылып турат. Крыльцо деп коет го, орусча, кыргызчасын билбейт. Мына жагы ачык эле болобу? Бул жер ачык болот, перила эле коюлат. Перила койсо ачык болсо жакшы экен да, могу жерге бир кресло коюп коюп чалкалап отурса да жакшы болот экен менимче. Мындай аябай жоон квадрат жыгачтар колдонулат экен, а? Ооба, Булар эми сасына экен да? Булар сыртынан кооздолот дагы, анан ушулар колоннанын функциясын ойноп көтөрөт да. Колоннан ушундай жоон жыгачтарды колдонот экен. Негизи башка технологияны эске ала турган болсок, көбүнчө эгер кирпич менен үй курсак, мындай түркүктөрдү көбүнчө биз мындан кичинерээк профилдерди колдонуп коебуз. Жер болсо азыр биз трубаны колдонуп коебуз. Ал эми бул сип панелге эң айкашкан жакшы каражат жыгач болгондуктан ушу сасына жыгачты колдонот. Бүт эле жыгач колдонулат. Үй жыгачтан да негизи. Өзү айтыңызчы, бул сип панель деген эмне? Биздин жаңы көрүүчүлөрдө түшүнүк жок. Адаттагы мурдатан катталып көрүп жүргөн көрүүчүлөрдө сип панель боюнча түшүнүк бар. Сип панель негизинен сиз айткандай сыяктуу бул Кыргызстанга келгенде көп учурда адамдар жаңы пайда болгон технология деп ойлошу мүмкүн. Бирок негизинен эске тарыхын алсак андай эмес да. Бул технология Канада мамлекетинде 100 жыл мурун эле пайда болгон экен да. Анткени дегенде Канада мамлекетин билгениңиздей, ал жер деген аябай суук, анан ошол себептен аларга жылуу, анан алар үйдү курганда дагы бат курулгудай жана арзан курулгудай. Жана ошол учурда да үйдү эртеңки күнү колдонууда дагы энергия эффективный деп коебуз орусча айтканда. То есть ыңгайлуу болуп, үнөмдөгүдөй кылып пайда болгон технология да. Ошол 100 жылдан бери Америкада, Европада, Канадада курулуп эле келет да. Бирок бизге жаңы келип жатат да. Негизи SIP деген сөз өзү бул аббревиатура да. Структурасы изоляцияланган панель деп чечмеленет. То есть негизги өзгөчөлүгү дуалда да. Дуал бир эле учурда сиздин дуалыңыздын функциясын ойнойт. Ошол эле учурда ал үйдө жылуулукту сактоочу утеплительдин функциясын аткарып кетип берет да. Ошол себептен үй жылуу болот. Үй жылуу болот. Ооба, биздин үйлөргө 90% кардарларыбызга отопление коюп берген жокпуз да. Анан мен бүт эле кардарымга сунуштайм, бир кыш отопление койбой туруп, көмүр жакпай, көң жакпай туруп, кыштап көрүңүз, үшүп калсаңыз анан коюп алыңыз дейм да. Бирок реалдуу практикада эч ким койдурган жок кайра. Чындап. Чындап. Кааласаңыздар биз объекттерибиз бар, кыдырып көрсөтүп бере алам. Жана кааласаңыздар мен
мага ишенбей туруп отопление коюп алган кардарларды да көрсөтөм. Алар кийип калганда себебинде по факту колдонбой калган. Себебинде үй ысып кетет жакса. Ошону мен ойлойм да, анткени бул өтө жылуу каражат. Өтө жылуу каражат. Турат Ооба. бул сип панель. Мына. Мына бул сип панель, туурабы? Ооба. Мына да күсөктөрү да турат, эми бул ушул күсөк ушундай кетет да, туурабы? Ооба. Мына бул сип панель. Ушундай болот. Мына эки жак бетинде 12 миллиметровый OSB3 деген колдонулат. Ал OSB3 деген именно ошо сип панельге колдонулат. Себебинде ал более мындайча айтканда влага устойчивый, то есть нымга туруштук берет, өрткө туруштук берет, жана бекемирээк болуп эсептелет да. Анан ошонун ичинде болсо тыгыздыгы бекем болгон пенополистирол колдонулат да. Экөөнү болсо атайын пресс бар, 15 тонна пресс басат үстүнөн. Жана бул жерге колдонулган клей бар, өзүнүн эки компоненттүү полиуретановый клей деп коет. Аны болсо чет жактан заказ кылабыз. И ошону менен басылгандан кийин сип бир моментте сиздин жылуулукту сактоочу материал жана ошол эле учурда үйдүн жүктү көтөрүүчү материалга ээ болот да, күчкө ээ болот. Эми бүт ушул сип менен курулду да. Мына ушундай каражат менен курулду. Ушуну биз сип панель деп коебуз негизи. Дубалдын калыңдыгы ошондо канча болуп калат? 17 сантиметр болот да. Бул пока таза кеси да. Таза. Андан кийин болсо эмне отделкасы бүткөндөн кийин 20 сантиметрдин тегерегинде болот да, плюс-минус. Ичине обой кылышыбыз мүмкүн. Шпатлевка тартабыз бир катар, Да, ички бетине милдеттүү түрдө гипсокартон чаптайбыз. Анан гипсокартондун үстүнөн анан шпаклевка кетет. Шпаклевканын үстүнөн анан дальше адамдын чечимине жараша обой чаптайт, покраска кылат, ал уже кардарыбыздын чечимине жараша. Чечимине жараша. Так, сырткы тамбурду көрдүңүздөр. Ичкери киргенде мына бул комнатанын эмне болду эле бакы? Бул комнатаны болсо кардарыбыз помещение деп да, атам. тех помещение, кардарыбыз бул келечекте үшүп калсам ушул жерде мен топка кылышым мүмкүн деп пландады келечектечи. Ага чейин болсо мындайча айтканда үйдөгү анча мынча оокаттарды коюп колдоно берем дейт да. Же болбосо келечекте өзүнчө туалет кылып койсо болот да. Себебинде туалет ошондо душтан өзүнчө болуп калат да, изолированный болуп калат да. Жакшы. Бул фундаменттин үстүнө эле отуруптур, а? Жок, фундаментке кадимкидей эле мондой болуп фундамент Фундаментти бул кантип катырасыңар? мына мол жерден как раз көрсөтүп берсек болот. Мына мол жерден мондой болгон тактайлар коюлат. Тактайдын астына кара кагаз коюлат дагы. Кара кагаздын үстүнө тактай коюлуп туруп, тактайда болсо мондай немецкий анкерный болттор бар. Ошолор менен фундаментке бекитилет. Фундаментке катырасыңар. Фундаментке, ооба, анкер менен катырабыз дагы. Анын үстүнө келип туруп анан сип кийгизилет да. Мынакей мол жерден көрсөңүз болот. Кийгизилип турат да. Мынандай болуп кийгизилет экен. Ооба. Кийгизилип, анан катырылып, клейленип. Анан биздики өзүңүздөр видеодон да көрсөңүздөр болот. Бул жерде стяжкасы куюлган эмес. Себеби дегенде бизде көбүнчө билесиңерби, биринчи стяжканы куюп алып туруп анан дубалды көтөрүшөт да. Биздики болсо стяжканы куюп алабыз, куя элек болуп турган устунда себеби бар. Себеби дегенде могул сип панель менен фундаменттин экөөнүн бириккен жеринде ортосунда кичинекей мостик холодо болуп калышы мүмкүн да. Мостик холо деген болсо ушул жерден кичинекей мустак аба кириши мүмкүн дагы. Үй ысыганда ошол жерден көгөрүү процесси пайда болушу мүмкүн да. Ошол нерсе болбош үчүн биз стяжканы дубалдар көтөрүлүп крыша жабылып бүткөндөн кийин бул жерге кийин куябыз да ушул жерде көмүп кетебиз жылууланган стяжка менен. Ошондо андай маселе жаралбайт да. Түшүндүңүздөрбү? Урматтуу мекендештер, жакыныраак келсеңиздер. Мына жерде маселе бар экен негизи. Булар алдын алат экен да ошону. Мына жерден кичине жылчык калса, сырттан суу кирсе, муздак кирсе, бая көгөрүп кетпеш үчүн. Анан ошол жерде стяжка менен жок дегенде бир 2 мм жаап кетет экен. Жок, андан көбүрөөк эле көтөрүлөбүз. Где-то бир 5 сантиметрдан биз 7 сантиметрге чейин көтөрүп кетебиз да. Чтоб могул жерге чейин көтөрүлөт, ошондочу. Мисал катары. Ошондо жылууланган стяжка болот. Стяжкага да биз ошо могу кадимки эле пенополистиролдун аралашмасы менен бетонду аралаштырып туруп заливать этип куюп таштайбыз. Ал болсо жана пористый шоколадтай болуп калат дагы, бирок ошол мындайча айтканда гидроизоляцияда, жылуулукту сактоочуда материалдын функциясын аткарып кетирет да. И бир эле учурда дагы мостик холодо маселеси жаралбайт. Себебинде сип бул термос сыяктуу, эч жерден суук кирбейт, эч жерден суук чыкпайт да. Болсо ушул эле жерден маселе жаралышы мүмкүн да. Жакшы, планировкасын тааныштыралы. Башынан айта турган болсок, мына бул жактан, мына эшиктен кирдик. Бул жагы тепкич болот, Бул жерде экинчи этажга көтөрүлчү тепкич болот. Тепкич болот. Бул жерге деген терезесин чоң коюпсуңар, жакшы. Чоң, өзүнүн планына жараша ылайыкталган. Бул жер болсо биринчи этаждын санузулу болот. Санузел болот. Да, ооба. Өзүңүздөр көргөндөй монтажный пеналар турат. Анткени деген ар бир сип панель бириккен жерге милдеттүү түрдө монтажный пена чачылат. Жыгач кийгизилет. Андан кийин могул жерден көрсөңүздөр болот. Азыр мен кайсы жерден көрсөтүп берсем, могул жерден көрсөтүп берейин. Келиңиздер. Мынакей, мына могул жерден бир сип панелдин бүткөн жери, жана могул жерден экинчи сип панелдин башталган жери да. Ушул жерге деген экөөнүн ортосуна тактай кийгизилген, сип панелдин ортосунда боштондук бар да. Ошол жерге монтажный пена чачылат дагы, жыгач кийгизилет дагы, сип панель ошо менен бекитилет. Андан тышкары мондай кылып туруп биз
саморездер менен бекитип кетебиз дагы. Ошондой болгондо могу ар бир 1 метр 25 сантиметр сайын колоннанын милдетин аткарган брустар турат, тактайларчы. Ошол себептен бул үйлөр мындай айтканда жер титирөөгө аябай бекем болот да. Себебинде ар бир 1 метр 25 сантиметр сайын тигинен турган тактайларда брустар турат. Андан тышкары сип панель турат, сип панелде өзүнө жүк алат, тактай да жүк алат. Жана перекрытияга да сип кете берет. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда перекрытиягачы. Ал жерге болсо шахматный порядокто каждый 60 сантиметр сайын брус кетет дагы. Үй ошол себептен бекем болот да. Азыр болсо бизде аябай көп ушул нерсе жөнүндө көп суроолор жаралып атат. Сиптен салынган үйлөр канчалык деңгээлде жер титирөөгө бекем болот депчи. Кудай сактасын, өзү мына акыркы Түркияда болгон окуядан улам адамдар мындай өзү жашап аткан үйдөн коркуп калды. Ооба. Коркуу сезими пайда болуп калды. Анан үйдү канчалык болсо да бир бышык салганга аракет кылып калышты. Ооба. Алла таала мындай көзүңөрдү ачкыла деди билбейм, бирок элде ушундай пикир пайда болду да. Менде деле ушул суроо да. Бул нерсе бул жер титирөөгө канчалык деңгээлде туруштук берет? Или канча балга? Негизинен бул Кыргызстанга биз бул технологияны алып келип жатканда, 7 жыл мурун Кыргызстанга алып келип жатканда, элдер шылдыңдаган да. Силер бул сипте салбайт, коробка экен, мунун деген жыгач экен, өрттөнүп кетет, кулап калат, шамалга туруштук бербейт деген да. Бирок баарыбыз билгендей объективдүү реалдуулук деген бар да. Объективдүү реалдуулук бүт нерсени жеңип чыгат да. Мисал катары ошол эле иномаркалар келип баштаганда кыргыздар жок советский Жигулиге жетпейт дешкен да. Бирок тилекке каршы азыр Жигули айдаган кишилер аз, бүт эле иномарка айдайбыз да. Газ машинелер келгенде дагы газ машинең жарылып кетет дешкен, бирок азыр газ машинең 50-500 долларга кымбатыраак да. Ошондой эле бизде изилдесек Кыргызстанда эки эле проблема бар экен үй боюнча. Это баарыбыз билип, сезип, көрүп жүргөн кышкы суук маселеси, жана баарыбыз могу Турция, сиз айткандай сыяктуу Турциядан кийин элдер ойлонуп калды да, ага чейин көп киши ойлончу эмес, бирок жер титирөө маселеси да. Бул технология болсо түздөн түз экөөнү тең бир моментте чечкен себептен биз ошон үчүн элге сунуштап салып баштаганбыз дагы. Биринчи кардарларыбыз мындай чет жакта иштеп, көрүп, жашап келген кишилер болчу. Азыр жылдан жылга мындай айтканда тууганынан, досунан, жора жолдошунан салдырып алгандарынан көрүп, жылуу, жумшак, чоң үйдө 2000 сом менен кышында бир айда эч бир көмүр жакпай чыкканын көрүп, элдер салдыра башташты да. Анан эми жана жер титирөө болсо айтып атпызбы? Жер титирөө боюнча бизде деген мындай да, бул технологияны биз эч нерсесин придумать эткен жерибиз жок да. Мындай самодеятельность менен заниматься эткен жерибиз жок. Анткени баарыбыз билгендей Кыргызстанда азыр ар кандай курулуш технологиялар пайда болуп, эл сунуштап мындай билармандар пайда болуп атат да. Биз эч нерсени придумать этпей эле Канада мамлекетинде, Америкада кандай салса, ошол технология менен Кыргызстанда салып берип жатабыз да. Ал анткени дегенде Канада мамлекетинде мунун экологиялык жактан таза эмеспи, адамга зыянбы, зыян эмеспи, жана ошондой эле бекемби, бекем эмеспи бүт текшерилип, тастыкталып чыккан нерсе да. Мисал катары мен айтып кетем, 1995-жылы Японияда аябай чоң жер титирөө болгон экен да. Токионун жанында чоң жер титирөө болуп, ошол жерде Кобе деген шаарда жер титирөө болгон экен. Турциядагыдай эле болуп, көп үйлөр мындай айтканда жокко учураган экен. Интернетке кирип карап көрсөңүздөр болот, маалыматты дагы тастыкташ үчүн. Себебинде азыр бүт ачык айкын маалыматчы. Ошол жерден анан сип панель менен салынган 5 үй эле аман калган экен да. Ошондон кийин Японияда азыр сип панель менен аябай көп салышат да. Себебинде уже тарых менен тастыкталган бул жер титирөөгө бекем болот экен. Анан ошондон кийин Япониянын ученыйлары менен Американын ученыйлары биргеликте жер титирөөгө атайын текшерүү уюштурушкан, бир нече университеттер биригипчи. Ошол жерден болсо 6 этаж 6 кабаттуу чоң үйдү куруп туруп, сиптен эч бир монолити жок, эч бир железобетонный каркасы жок, жалаң жыгачтан курулган 6 этаж үйдү куруп туруп 7,5 балга текшергенде, видеону деле интернеттен карап көрсөңүздөр болот. Үйдүн ичинде столдор нары бери секирип жүрөт дагы, ал болсо үй болсо эч бир былк этпейт. Себеби дегенде дагы бир нерсени айтып кетем. Ногул ОСБ бул растяженияга да мындай кандай десем мүмкүнчүлүгү бар да. Растяжение деген болсо жер титирегенде бул кадимкидей чоюлат. Эч качан ачырап мындай айтканда аморфный эмес да, кирпичтей же топурактай болуп жараңка болуп кетпейт. Себебинде бул жердин инерциясы менен кошо бул чоюлуп кыймылдай алат да. Үй кадимкидей кыймылдайт жер титирөө болсо. Бирок эч качан урап же басып калбайт да. Түшүп калбайт да. Түшүп калбайт. Ооба. Мисал катары сиз айтмакчы, бизде жакында эле бир кардарыбыз келди. Монолит менен коюп салган экен үйүнчү. Анан эжеке өскөн, эжеке айтат, мен могу жер титирөөдөн дейт. Ошо мени монолит басып калчу деле болот атат дейт да. Азыр мен мына Бишкекке келип гостиницада жашап атам да. Гостиницада 2-чи этажда жашап атам. Бирок көп кабаттуу үй, хостел алып. Бирок мында карап, потолок карап жатасың. Гүп эт түшүп калгыдай болот да. Ошондой коркосуң. Чындап коркосуң да. Түркияны көргөндөн кийин, Алла таалам мындай сени бизге салбасын башыбызга.
Баары коркот экенсиң да. Коркот экенсиң. Биз коркуп калдык. Бирок ошол учурда да, конечно, бүт нерсе Кудайдын буйругу менен, буйрук болсо, кайсыл жерде болбосоң, ажалың келсе өтүп кетесиң, кандай үйдө болбосоң, кайсыл жерде болбосоңчу. Бирок ошонуга карабастан дагы, билесиз да, Кудай сактанганды сактайт дейт. Ошон үчүн техника безопасностьун соблюдать этип, мындайча айтканда, эртеңки климатка жараша маселе бар болсо, бизде ошол нерсеге эске алып коюш керек да, менин оюмча. Жакшы. Мына бунун планировкасы кандай болуп калды? Планировкасы боюнча нол жер холл болуп берет. Ошол жерге диван коюлат, мына жерге телевизор коюлат, мындайча айткандачы. Мына жакчы. Бул жер болсо ата-эненин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Ата-энелердин уктоочу ба? Ата-эненин уктоочу кененчилер бөлмөсү. Ооба. Сөйдөн да мындайча эшиктин алдын карап турганга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. 15 квадраттын тегерегинде экен. Кенен эле. Чоң экен. Кенен. Ооба. Видеодон планировкасын да беребиз. Ошол жерден размерлерин так карап кардарлап ойлонсо болот. Чоң зал болду, э? Бул конок тозуучу бөлмөсү, конок бөлмөсү. Өзүңүз айткандай көрдүңүз да, бул жерден күн чыгыш, күн чыккан жерде аябай чоң панорамный терезеси бар. Ошол эле учурда конок үйүнөн биз жайкы террасага чыгып кетсек болот да. Бул жака. Бул жака, ооба. Бизде көп учурда бул террасага сырттан кирип чыкканга да лестница болот окшойт, да? Кудай буйрса, бул жерден да лестница болот дагы. Коноктор келгенде кез-кезде үйдүн баарын тебелеп отурбай, конок үйүнө түз терраса аркылуу кирип, бияк менен чыгып кетерсе болот да. Бала чакага аралашпай. Ооба, ошондо кызмат кылып аткан кишилер кухнядан кирип чыгып, бири-бирине кызмат кыла беришет да. Жана ошондой эле кухнядан да эшик ачылган өзүнчө очокканага. Ошондо кызмат кылгандар ар жактан келип кызмат кыла берет. Коноктор болсо бул жерден кирип чыгып кете берсе болот да. Көп конок тоскондо. Жакшы проект экен, а? Жакшы проект экен. Мына жерлерде чатыры жабылат дейм булар, э? Ооба, Кудай буйрса, бул жерден чатыры жабылат. Өзүңүздөр көргөндөй, экинчи этажды кичине кичилтип кеткенбиз. Бул ушул террасанын эмеси менен чатыр крышасы жабылып кетип атат дагы. Наркы гостиныйдын дагы кичине жери конок үйүнүн крыша менен жабылып кетет да. Экинчи этаж кичине кичирейтилип кеткен да. Ал эми экинчи этажга көтөрүлсөк, экинчи этажда да 3 кенен уктоочу бөлмө бар. Жана экинчи этаж чыгып көрөлүбү же? Чыккан менен ошол эле экен, а бирок. Чыккан менен сиздерге проектиден эле көрсөтүп берсек болот. Азыр пока лестницасы жасала элек, анан дагы өзүңүз айткандай сактанганды Кудай сактайт дейт. Анан улап түшө. Кудай сактасын. Бул жагы кухня, а? Бул жери кухня. Ал жерге азыркы учурда балдар жайгашып, балдар ушул жерде жашаганча иштеп атат. Жашаганча иштеп атышат, ооба. Жакшы. Мына жагына келип көрүңүздөр, эми үстүнө чыкпасак деле сиздерге түшүнүктүү да. Үстүндө 3 спальня бар экен, мына кенен экен. Экинчи этажда чыга береличи, ушунча болуп калды. Буларыңызда. Сиз мен алы до конца езип көрсөтүп, семчкадай чагып көрсөтүп берип үйрөнгөм. Мен мага маселе жок. Мен чыдабадым, Анткени мына үстүдөн көргүм келип атат да. Келиңиздер. Этият болуп чыгыңыздар, туугандар. Чыга беретиңиздер, мына. Мына. Чыкканыбыз жакшы болгон экен. Мына полду караң. Бул плита же монолиттин ордундагы каражат да бул. Бул кадимки эле жанагы сип панель. Сип панелдин бир өзгөчөлүгү бул дуалга да кете берет, жана ошондой эле межэтаждык перекрытияга, биринчи этаж менен экинчи этаждын перекрытиясында милдетин аткарып кете берет. Ооба. Биз мамлекеттик курулуш агенттигинен атайын тестирлөөсүнөн өтүп турабыз. Ал жерден болсо могу бир сип панелди горизонтально коюп туруп, түзүнөн коюп туруп, ар бир квадратный метрине 1 тонна вести коюшат да. 1 тонна жүк коет. Ошондо ийилбейт да. А бирок лаборатория барбы? Биздин мамлекеттик курулуш агенттиги бар да. Госстрой деп коебуз го. Госстрой. Ошол госстройдун астында отдел сертификации деген бар да. Биз ошол жерге барып, жыл сайын сертификациядан өтүп турабыз. Ал жерден болсо бизге шайкештик сертификатын берет. Шайкештик сертификаты деген болсо Канаданын технологиясына туура келет дегенге жооп бербейби деп текшеришет. Ошол жерден ушул ОСБнын канчалык деңгээлде фенол чыгарат, стирол чыгарат, нормага жооп бербейби, анан натурный испытание өткөзөт. Физикалык характеристикасына жүк көтөрө алабы, жүк көтөрө албайбы деп. Мисал катары айтып атпаймынбы, мындайынан горизонтально койгондо эч бир тактайы жок. Бул 1 квадратный метрине 1 тонна вес көтөрөт. Ал эми мындайынан бийиктигинен койгондо болсо, уже 15 тоннага чейин көтөрө берет да. Эч маселесиз. Ушунча көтөрө берет. Ооба да, биз бир жолу бир картарыбызга, могул экинчи этаждын холлуна бильярд коюп бердик да. Бильярд болсо билесиз да 4 тоннанын тегерегинде да. Так что эч маселе болбойт. Кыймылдап, ийилүү. Анда бул сип панелди горизонталдык койгонго караганда вертикальный койгон учурда жүк көтөрүмдүүлүгү көбөйөт экен. Ошондон улам менимче 5-6 этаж көтөрсө болушу мүмкүнбү? Негизи Канада мамлекеттеринде, Канадада, Америкада ушул эле материал менен эч бир железобетон колдонбой эле кура беришет. 10 этажга чейин кура беришет экен да. Жатаканалар курулгандар бар экен да. То есть эми бизде Кыргызстанда билесиз да, Советтер Союзу чачырагандан бери жаңы технологиялар боюнча бир дагы материалдын снип иштелип чыга элек да. Снип деген болсо, ошондо алан мамлекет мындайча айтканда строительные нормы и правила деп коет. Ошонусун иштеп чыкса,
бизге деле кура берсек болот да негизиненчи. Бирок бизде мамлекетте жаңы материалдар боюнча эч нерсе жок болгон себептен ошон үчүн мындайча айтканда курганга уруксаты жок да, андай чоң 6-7 этаж курганга. Биз эми баягы Союздун гос стандарты менен иштеп атабыз да. Биздики ошол бойдон калып калган. Эч бир Ошол снип менен. Ошол снип менен. 30 жыл мурун кантип курулуш токтоп калса, ошол бойдон токтоп калган да. Азыр эми өткөндө депутаттар да айтып атпадыбы? Евро снипке өтүшүбүз керек деп. Ооба, туп-туура. Ошого мына керек да. Ошондо ушулар мындайча айтканда керек болот. Себебинде жана жогоруда белгилегендей эле Кыргызстандагы климаттык адамдардын негизги көйгөйлөрүн ушул түздөн түз чечип берет. Себебинде биз мына мисал катары караңыз. Могул үй 240 квадратный метр болот, 12ге 10 эле болот да. Биз ушунун ичинде аябай чоң кирпич менен салса, мондай үйдү салыш үчүн аябай эбегейсиз чоң, мына мисал катары тетиги үйдү эле көрсөтсөк болот. Тетигиндей сыяктуу болгон үй болмок да. Чоң аянтты элемек. Чоң аянтты элемек. Анан дуал 1,5 кирпич урулат да. 1,5 кирпич урулганда 40 сантиметр. Туура. Анан үйдүн ички аянты кичирейип кетмек, же сырткы аянты чоң болмок. Сырткы аянты чоңоймок дагы, чтоб үйдүн ушундай деңгээлдеги ички аянты чыгарыш үчүн сыртынан аябай чоң үй курулмак да. А биздики болсо дубалдар ички болгон себептен үй сыртынан кичинекейирээк болот, чаканыраак болот да, бирок ичи кенен болот да. Адам ошондон да утат. То есть бир дегенде эле ушул жерден акчадан үнөмдөдү да. Улар мырза, эми бир нерсени сурайын. Азыр жер титирөөгө туруштук бере ала тургандыгын биз айтып берип атабыз. Ооба. Туурабы? Ооба. Эми мунун баягы шумоизоляция. Туура. Үн өткөрүү касиети. Ушул бизде маселе. Албетте. Мисалы, экинчи кабаттагы тополоң Ооба. астыңкы кабатка угулабы угулбайбы? Туп-туура. Мына спальнидагы бул спальнига угулабы угулбайбы? Бири-биринин тынчын албайбы? Мына ушул маселе да, суроо көп. Албетте. Ошон үчүн мисал катары мындай да, экинчи этажда кишилер басып жүргөнү, чоң кишилер басып жүргөнү көп учурда угулбайт. Кичинекей баланы чуркаганда 100% угулат. Себебинде эмнеге деп? Да. Чуркаганда? Себебинде кичинекей балдар могу согончок менен чуркашат дагы. Ошондо бул жыгач болгон себептен ударный звук деп коет. Мындай мына өзүңүз көрүп атасыз го? Ударный звук болот да. Бирок биз салыштырганда сипти өзү көзү менен көрбөгөн адамдарга мен советский бетонный панельный домдор менен салыштыргыла деп айтам. Дал ошондой шумоизоляциясычы бүткөндөн кийинчи. Ал жерде, например, сиздин соседиңиз болгон себептен, бул жагыңызда соседиңиз болгон себептен, үстүңүздө, астыңызда башка үй бүлөлөр болгон себептен, ал сизге мындай ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн да, жана башка бирөөнүн үй бүлөсүнүн шумучу. Бирок сип болгондо шум этетсе, либо сиз шум этетесиз, либо сиздин балаңыз шум этет да. Анан биз многоквартирный домдорду салып берип атабыз. Мен өткөндө эле барып ошол жерден жашап аткан адамдардан да сурадым, канчалык деңгээлде, себебинде жанакы айткандай эле соседтер бар да, башка үй бүлөлөрчү. Кандай болуп атат, кыйналдыңарбы десем, 2 жыл мурун салып бергенбиз. 2 жылдан бери кирген бойдон жашап атышыптыр ошол квартиранттарчы. Мисал катары сиз өзүңүз салып алган үйгө акчаңызды коротуп салып алгандан кийин башка үй салганга мүмкүнчүлүгүңүз болбой, айла жок жашап калышыңыз мүмкүн. Ал эми квартиранттар болсо 2 жылдан бери чыкпай жашап атканын себеби, ал айтат, ооба дейт, соседтин аябай катуу шум этетсе, фоновый звук бар дейт, гур дегенчи. Бирок дейт, кышкысын биз 1000 сом менен полный отоплениеден чыгып, жип жылуу чыгып аткандан кийин бул жерден кетпейбиз деп, наоборот, бизге үй заказ кылабыз, Кудай буйрса деп, мен номерлерин алып калышты да. Ошол себептен шумоизоляциясы кирпич менен салыштырмалуу 100% уттурат, бирок ал критикалык эмес. Сиз ушул үйдү эч бир көмүр жакпай, көң жакпай, кышында жип жылуу бойдончу бир 2000 сом менен бир айга төлөгөндө ал нерсе мындай минуска такыр айланбай калат экен да. Мындай бул реалдуулук да. Себебинде мен жылына 30-тан 50 үйгө чейин салам бир сезондочу. Биздин видеолорубузда, өзүбүздүн каналда да видеолорубуз бар, миллион просмотр болуп калды биздики деле. Ошол жерде эгерде ыңгайсыз болсо, эч адамдар жазып чыкмак. Себебинде 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион төлөп аткандан кийин адам андай ыңгайсыз болсо, эч жазып айтып чыкмак да. Биздики андан тышкары жылдан жылга көбөйүүдө кардарлар. Бир эле минус ошо шумоизоляция кирпич менен салыштырмалуу. Дагы бир суроо. Улар мырза. Ооба. Мына сип панель. Мынакей, ооба. Бул күйөө күйбөйбү? Эми смотрите. Бул паша мына жыгач көрүнсө эле, күйүп кетсем эмне кылабыз деген жүрөк албетте. Ушуну айтың, күйөө күйбөйбү бул? Эми смотрите, эгерде мен муну 100% күйбөйт десем, бул түп-түзүнөн чындыкка дал келбей калат да. Себебинде эгер күйсө, билесиз да, бүт нерсе күйүп кетет да. Эгер үйдө аябай чоң пожар болсо, албетте түрдө бүт нерсе күйүп кетет да. Бирок айырмачылыгы бар да. Мисал катары могу пенополистирол эки түрү болот. Менее горючий деп коет, мына өрткө жакшы күйбөгөнү жана өрткө аябай күйгөнү, колдогону деп айтылат да. Орусча эми кыргызчасы так айта албай атам. Анан могуга
түздөн түз өрттү тийгизсе бул жок болуп кетет, испаряться этипчи. То есть мына жок болуп кетет да. А бирок эрип жана салафан пакеттей сыяктуу болуп эрип жүрбөйт, беки пенопласттай болупчу. Андан тышкары, смотрите, бирок бул изолированный могу ОСБнын ичинде турат. Эч качан буга эме болбойт да, доступ болбойт, ачыкчы. Андан тышкары Ачык дегенде абага доступ болот. то есть бул жабылып бойдон турат да, изолированныйчы. Анан могул ОСБнын көп киши мындай жыгач десе эле, монда карап көрүнүп турса эле, ойлой берет, бул оңоюнан күйөт депчи. Негизинен ОСБ оңой менен күйбөйт. Себеби бул жыгачтын калдыктарынын стружкасы пресстелген болот да. А пресстелген нерсе, мисал катары чоң, мындайча айтканда, китепти деле өрткө өтүп койсоң күйбөйт да, чет эле күйүп, өзү күйбөйт. Себебинде кислород жок ичинде. Кислород жок болгон себептен оңой менен күйбөйт да. Андан тышкары ОСБ 3-ге заводдо чыгарылып атканда антипирен деген вещество кошулат составыначы. Ошол өрткө более туруштук берет да. Бирок анынсыз аз келгенсинден да биз үйдүн ичине, ички бетине, могул бетине 100% милдеттүү түрдө гипсокартон чаптап кетебиз. А гипсокартон болсо бул 100% күйбөгөн нерсе да. Ошол себептен эми менин оюмча, биздин үйлөр жөнөкөй салынган үйлөр менен салыштырмалуу биздики даже көбүрөөк корголгон болуш керек деп ойлойм да. Себебинде биз алдын ала ошонун баарын эске алып кеткенбиз да, чтобы эртеңки күнү кардарыбызда маселе жаралып калбасын депчи. Себебинде, например, өрт кайсы жерден чыгышы мүмкүн? Электромонтаждан чыгышы мүмкүн. Жана үйдө кичинекей бала парданы өрттөйүп, же бир ушундай бир кокустуктан чыгышы мүмкүн да. Электромонтажды болсо биз кандай кылабыз? Электромонтажды могул сиптин үстүнө атайын металлический пластина кетиребиз дагы. Ошол металлический пластинанын үстүнөн медно-монолитный кабель кетиребиз дагы. Анан эки жак бетинен болсо гипсокартон чапталганда, ал гипсокартондун ортосунда наркы бетинде пластина болуп калат дагы, анын тоже наружный болуп калат, сыртында болуп калат. Бирок ошол эле учурда чыгып турбайт, тиги гипсокартон ичинде калып калат. И изолированный болот да. Эмеге ОСБга доступ болбой калат экен ага. ОСБга түз тийген жери жок болот да. Андан тышкары дагы илгеркидей кылбай, биз ар бир точкага өзүнчө автомат коюп кетип атабыз дагы. Бир жерде эле кичине мындай замыкание болоюн деп эле булк этсе, автомат сразу өчүргүдөй болот да. Чырс этип таштайт. Таштайт, ооба. Менде негизги 3 суроо болчу. Негизги. Биринчиси, бул жер титирөөгө туруштук бере алабы? Экинчиси, үн өткөрүмдүүлүгү. Үчүнчүсү, өрткө туруштук бериши. Ооба. Ушул негизги 3 суроо болчу да. Калган суроолор болсо экрандагы телефон номерлорго чалып байланышып дагы силердин өзүңөрдүн интернет барак каналдарыңыздардан дагы видеолоруңардан көрүп суроолорго жооп алат менимче. Мен ушул жерден да баса белгилеп кетем. Эми азыр баарыбыз билгендей, интернет булактары бүт ачык, айкын, Кудайга шүгүр. Google деген байкебиз бар. Эмне маалыматты билбесең бүт айтып берет. Ошол себептен мен ар бир кардарга сунуш кылат элем. Биздин эле видеолорду көрбөстөн интернетке кирип туруп өзүңөр изилдөө жүргүзүп көрүлөт. Россияныкын карагыла, Европаныкын карагыла. Мисалы, тиги жер титирөө боюнча сынак кылган видео бар дедиңиз. Аны эмне деп издесем? Сип панель землетрясение деп жазсаңыз, YouTube'дан ар кандай вариантсыз чыгат. Россияда өткөзгөндөр эме жер титирөөнүн изилдөөлөрү чыгат. YouTube'дан эле. YouTube'дан эле. Google'га кирип туруп землетрясение, сип панель же болбосо сип панель неле жанагы эмне деп коет, жана ураган, тайфун десеңер, шамалга кантип туруштук берет экенин, ошолордун баарынын боюнча видеолор, маалыматтар, англисче десеңиз, англисче, орусча десеңиз, орусча бүт ачык. Өзүңөр изилдөө жүргүзгүлө. Себебинде бизде көп учурда эч бир изилдөө жүргүзбөй туруп эле болбойт дей беришет да. Негизи ошо болбойт деген өзү болбойт да. Болбойт деген өзү болбойт дейт. Бул жанагы балкон чоң. Бул кааласа кардарыбыз балкон кылып койсо болот, бирок бул жер учурда кардарыбыз бул жерде кладовка же болбосо жанагы төшөк жыюучу бөлмө кылдышты да. Кабинет кылып алса да болот. Намазкана кылса да болот экен. Төшөккана кылса да болот экен. Бул жагы эме. Бул экинчи санузел. Санузел. Ушунун астында да санузел бар өзү. Ооба, ушунун астында дагы проект боюнча экинчи санузел бар, ооба. А берки балкондун астында болсо техпомещение бар да. Санузел кылганда мунага баягы кафель кылабыз да. Кафель оңой эле жабышабы? Кафель бунун үстүнө жабышпайт, себебинде биз бул жерге жанагы нымга туруштук берген гипсокартон чаптап кетебиз. Атайын нымга туруштук берген деген гипсокартон. Анан ошонун үстүнө кафель кетет да. Ошого кафельни килет берип туруп анан. Ооба. Берки. Мен ата-энеме өзүмдүн атамдарга сип панелден үй салып бергем. Анан ошол атамдарга сип панелден баня куруп бергем да менчи. Вообще банядан эле мощный баня болот экен да сиптенчи. Мына Улар мырза менен биз бүгүн эле таанышып аткан жокпуз. Секин ылдыйга чыга берели. Бир 4 жыл болуп калды таанышканыбызга. Сиз менен таанышканыбызга ооба 4 жыл болду. 4 жыл болуп калды. Мына сип панель жумушу менен үй куруп бул тармакта 4 жылдан бери кызмат кылып атканына мына 4-7 жыл болуптур негизи. Келиңиздер, ылдый түшүңүздөр. Так, түштүңүздөр Биз да түштүк. Бир чоңураак проекттерди биргеликте ойлонушубуз керек экен. Улар мырза.
Балким кайрымдуулук иштеринде биз чогуу болобуз. Мен Кудай ойлоп буйрса. атам да, балким баягы 2 кабат, 3 кабат клубный домдорду куруп атпайбы? Аха. Кээ бир строительдер. Ошолорду дагы бир мындай экспериментальный кылып куруп көрүш керек. Менимче бул болот деп ойлойм. Болот. Балким ушул технология менен демөөрчүлөр чыкса, биз чогуу муктаждар комплекстерин да бир куруп көрүшүбүз керек. Биз өзүбүздүн практикада арабтар финансировать этет деп куруп бердик. Атайын ушундай сип панель менен үйлөрдү куруп бердик. Ушул как раз Нижний Чуйский деген айылга куруп бердик. Ал жерден 80 үй бүлөгө бекер таратылды үйлөрчү. Ошол жерден биз мындайча айтканда өзүбүздүн эмебиз жок, мындай кандай деп коет, прибылыбыз жок, куруп бердик да. Колубуздан келген нерсе ошо экен. Арабтар болсо бүт финансировать этип, мебель себелден бери коюп беришти. Анан сиз айтмакчы, Кудай буйрса келечекте негизи менин да тилегим баарыбыз ушул нерсеге өтүш керек депчи. Себебинен азыр бизге жаз келип калды да Такул байке. Жаз келип калды, унутуп калдык бирок кыштычы. Кышында билесиз да, Бишкек Кыргызстанда дүйнөдөгү эң абасы кир, эң абасы зыян бир эмеге, кандай десем, дүйнөлүк рейтинг боюнча биринчи месттен алдык да. Ошол биринчи месттен алганыбыздын себеби Европадагылар бүт ушундай үйлөргө өтүп кеткен болсун, а биз болсо дагы эле топурак менен куруп, ошол себептен үйдү жылыта албай, көмүр жагып, абаны булгап, резина жагып, жана отходторду жагып, швейный цехтен калган отходторду. Анан абабыз болсо официалдуу түрдө дүйнөдөгү эң кир абага жете атабыз да. А мынакей отоплениясы жок эле, көң жакпай, резина жакпай, жыпжылуу жашаса болот. Эми токотер жерине келели. Токотер жери дегенде бул акчасы да. Акчасы эң маанилүү нерсе. Канчага бүтөт? Мисал катары мен ушул эле Метр квадратный эсептейсиң? Ооба, бул ушул эле үйдүн мен мисалын айтып кетейин. Ушул үй өзүбүз айтканда 240 квадратный метр. Биз 4 миллион сомго 90% жумушун бүтүрүп берип атабыз да. 4 миллион сомго. 4 миллион сомго. 90%. Мынандайрактан дагы башка ракурс менен көрөлүчү. 4 миллион сомго 90%. 90% дегенде бул жагынан да чоң экен, Ооба, үй чоң. 90% дегенде эмнесине чейин мисалы? 90% дегенде мисалы биз бир дегенде эле ошого фундамент, материал работасы кирет. Ичин толтуруп трамбовать эткенибиз кирет. Биринчи этаждын дубалы кирет. Межэтажный перекрытие кирет. Экинчи этаждын дубалы кирет. Потологун, чатырын жылуулап беребиз пенополистирол бетон менен. Крышасын, чатырын кардар тандаган материалга жараша жаап беребиз. Суу аккыч, бул жерде водосток, жанакы ветровой карниз дегендер бар, толугу менен коюлган болот. Ошондой эле үйдүн сырткы бетине кардар тандаганга жараша материал менен коостоп беребиз. Декоративный штукатурка болушу мүмкүн, травертин болушу мүмкүн, эми ким менен тандаса да. Сырткы могу пластиковый терезелери толугу менен коюлган болот. Сырткы үйгө кире берген брондолгон темир эшиктер коюлат. Үйдүн ичине киргенде болсо электромонтаж толугу менен установка болгон болот. Точка, выключатель, автомат, заземление деген баарын толугу менен коюп кетебиз да. Андан тышкары болсо сантехнический системасы коюлат. Вход, выходдары кухняга, санузулдаргачы. Жана жылууланган жанагы жогоруда белгиленгендей стяжка куюлат. Стяжканын үстүнөн наливной пол куюп кетебиз. Наливной полдой куюп кеттик дегенде уже ламинатка даяр деген сөз да. Андан кийин болсо үйдүн ички бетине толугу менен гипсокартон чаптайбыз. Гипсокартон чаптагандан кийин гипсокартон сыртынан биринчи слой шпаклевкасын тартып кетебиз да. Андан тышкары темир лестницанын каркасын жасап кетебиз. Экинчи этажга көтөрүлгүлө. Жана эң негизги нерсеси ушунда баса белгилеп кетишибиз керек. Вентиляционный системасын коюп кетебиз. Үйдүн ичине ушундай да жасап атасыңар уже? Ооба. То есть үйгө аба туура кирип, туура чыгып тургудай болот да. Ошондо үйдүн ичинде аба циркуляциясы туура болот дагы, эртеңки күнү үйдүн ичинде эч бир маселе жаралбайт да. Вентиляционный система негизинен кандай технология менен салынбаса негизи курулуш керек экен. Любой үйгө керек. Любой үйгө керек да. Биз өзү ошого маани бербейт экенбиз, анан дубалдарыбыз көгөрүп отура берет экен. Ооба. Ошодон пайда болот да. Анан, например, вентиляционный системаны койгон атайын компаниялар бар. Ошол компаниялардан баасын билсе, бул негизи өтө дорогой удовольствие да, орусча айткандачы. Бирок биз мындайча айтканда бонус иретинде эле почти коюп кетебиз. Себебинен да биздин кардарыбыз эртеңки күнү күнүмдүк жашоодо колдонууда эч бир маселе жаралбасын деп туруп, аны да эске алып кеткенбиз да. Ошондо 90% канчага бүтүп атат? Ошондо 90% ушул 240 квадрат метр үйдүкү 4 миллиондун тегерегинде айланып калат да. Кийинки жумуш квадрат канчага айланып калат? Канча доллардан канча долларга чейин? Смотрите, Или сомго айтасыз? Доллар менен айта берейин. Доллар менен айтканда болжолдуу эсеби орто эсеппен 230 доллардан 270 доллардын тегерегинде айланат да. Ал эми үйдүн баасы үйдүн көлөмүнө жараша чыгып кете берет да. Үйдүн баасы көлөмүнө жараша. Көлөмүнө жараша, квадратына жараша. Квадратына жараша, анан тандаган материалга жараша. Мисал катары бирөө ак терезе тандаса башка баа чыгат. Күрөң терезе тандаса башка баа чыгат. Алюминий тандаса башка баа чыгат. Крышага профлист тандаса башка баа,
металлочерепица тандаса башка, башка. мягкий кровля тандаса башка. Ошентип ар бир материалды кардар өзү канча сомдугу болуш керек экен, кандай сапатта болуш керек экенин аныктап берет. Биз болсо ошол жумушту толугу менен уюштурганга жооп беребиз дагы, жана официанттардай сыяктуу уюштурган жумушубузга эмгек акы алабыз. Сиз айтып аткан ар бир материалдын кандай болуш керек экендиги алдын ала договорго киреби? Алдын ала сүйлөшүлөбү? Милдеттүү түрдө. Себеби дегенде мындай болду да, бизде дагы жыл сайын СИП панель менен эми спрос болгон жерде дайыма предложение пайда болот экен. Анан СИП панель менен элдерде кызыгуу болгон себептен жыл сайын жаңы компаниялар ачылып атат, СИП панель менен курабыз депчи. Анан көп учурда ошол квадратный метрин мынча доллардан деп төрөлө кол коюшуп коюшат экен да. Бирок тилекке каршы андай болбош керек да. Так болуш үчүн смета болуш керек. Ал сметада ар бир материалдын канча сомдугу экен, канча количество келет экенин жана кандай түрдө болот экени жазылып, сметага өзүнчө печать коюлуп, кол коюш керек да. Эртеңки күнү соттошуп калса дагы кардарыбыз ошону менен сотко мындайча айтканда көрсөтүп бере алат. Мынакей мен могу материал менен коюш керек болчу, бул мынча сомдук материалды коюп атат дегенге. Антпесе сиз элестеткен материал менен курулуш компаниясы алып келип куруп баштаган материалдын ортосунда вилка болот дагы, ызы чуу башталат. Кудай сактасын. Эми бул компания менен келишимди так өзүңүздөрдүн билим деңгээлиңиздерде же болбосо жакын юристтериңиздер менен чогуу келип, анан чогуу отуруп келишим кылганыңыздар абзелирээк. Мен бир нерсени баса белгилеп айтып, ушул жерде бир суроого жооп алайын деп атам да, Улар мырза. Мисалы, мына сиздер курган үй. Ушул эле үй. Шамал өтө катуу келди. Катуу келсе, бул сиз айткандай фундаментке баягындай анкер болттор менен катып тур да. Туурабы? Анан шамал катуу келгенде мындай болуп жыгылып калбайбы? Смотрите. Андай болду. Күлкүлүү суроо бербедимби? Жок, туптура суроо берип атасыз. Себеби дегенде, любой курулуш технологиянын, любой материалдын, любой адамдын кандай экенин жана эмне экенин тарыхына тастыктап бере алат да. Анан айтып атпаймынбы, СИП технология бул көчөнү пайда болгон нерсе эмес, же мен чыгарган нерсе эмес да. 1998-жылы Америкада аябай чоң ураган болгон да. Ошол урагандан ушул СИП үйлөр эле эң эмеге, мындайча айтканда, кандай десем, аз бузулууга учураган экен да. Себеби дегенде сиз айткандай сыяктуу бул үй шамал жылдырыш үчүнчү, бул коробка болуп бекилген себептен муну целиком жылдырыш керек болот да. Целиком жылдырыш үчүн ал деген жана Америкада болгондой тайфун урагандар болуш керек да. Тайфун урагандар болуш үчүн ал климат ошого төп келиш керек да. Ал жерде билесиз да, мустак аба менен жана ысык аба келип жолугат дагы анан чоң тайфундар пайда болот да. Биз болсо тоонун чокусунда жайгашып алганбыз дагы, любой шамал келип тоого тийип кетип кала берет да, бизге андай шамал жок. Так что Кыргызстанда шамал маселе вообще проблема эмес да. Ал жагына кыжалат болбойбу? Ал жагына кыжалат болбоңуз. Мынакей могуну сиз өзүңүз алдыңыз. Могул материалдын дагы баса белгилеп кетем. Ушул вентиляционный системанын эртеңки күнү чыгарчу шахтасы ушул. Ушулбу? Ооба, ар бир үйгүзгө биздикинде кичинекей чакан аккуратный мор чыгып турат дагы. Ошол мордон үйдүн ичиндеги эски аба чыгып кетип турат. Домдордогудай. Домдордогудай да. Так, эсептешүү жагы кандай болот? Биз келишсек, акча каражаттын башында канча пайыз төлөшүбүз керек? Или баардыгын бүткөндөн кийин төлөнөбү, же толук төлөнөбү? Биз ушул үйлөрдү 0дон баштап туруп, жана 90% деңгээлге чейин жеткизип бергенде 3 ай мөөнөт алабыз. 3 айдын ичинде кардарга толугу менен тапшырып беребиз. Башында келиштин проектин чийип, сметаны чыгарып туруп, бааны бекитишкенден кийин, ал 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион болот да, кардар бизге 50%-ин төгөт. 50%-ин төккөндө мисал катары биз ушул дал ушул деңгээлге чейин жеткизип беребиз. Фундаментин куюп, стеналарын көтөрүп, крышасын жаап баштаганда кардар экинчи пайызын төгөт дагы, биз аны менен калган кийинки жумуштарын бүтүрүп беребиз дагы, 3 айдын ичинде кардар үйүнө өткөзүп алат да. Андан кийинки болсо байкенилердики, эжелердики отделка эле жумуштар калат. Отделка жумуштарына баса белгилеп кетем, эмне жумуштар калат экен. 1 дегенде ламинат төшөмөй калат, 2 дегенде обои чаптамай калат, 3 дегенде натяжной потолок калат, 4 дегенде болсо эмелер калат, ички эшиктер калат, межкомнатный. Жана кафель, унитаз калат санузулгачы. Жана өзүңүздөр билгендей, лестницанын обшивкасы калат. Лестницанын обшивкасы любой курулушта баардыгы бүткөндөн кийин жасалат да. Ушул эле жумуштар калат. Калганын болсо толугу менен 10% түзөт экен да. 10% түзөт, ооба. Анан эми ал уже кардардын өзүнүн аппетитине жараша 5 000 доллардан 100 000 долларга чейин жасап берсе болот да. Суроо талап болсо, под ключ, ошол иштерди калган 10% дагы толук 100% бүтүрүп бергиле деп деген суроо талап болсо, келишим түзсөк болобу? Барбы бригада? Тилекке каршы жок. Себебинде мен балдарды мындай кылып бөлгөм.
ар бир бригада өз эле жумушун кылат да. Фундамент куйганга балдар келип фундамент куят, стенаны көтөргөн балдар стена көтөрөт, крыша жапкан бала тока крыша жабат, электрик тока электрика менен заниматься этет, сантехник болсо келип туруп сантехника менен тока вентиляцияны жасап кетет. Ушинтип ар бир бригада өз эле жумушун кылат дагы балдар көчүп жүрө берет да. Ошол себептен бизде отделка жасаган балдар тилекке каршы жок. Демек 90% гана адекске бүтүрсөңүздөр болот экен. Бирок ошол жагына дагы Кудайга шүгүр кылалы. Калганын башка уста бригадалар бар, абделчиктер ошол команданы чакырып туруп анан келишип түзүп, кааласаңыздар хай-тек, кааласаңыздар лофт стил, кааласаңыздар адаттагы эле кандай стиль болсо өзүңүздөр каалап жасата бересиздер. Туура? Өзүнүн каалоосу, чөнтөгүнө жараша. Любой каприз за ваши деньги дечү эле. Кыргызстан боюнча учурда канча объект курулуп атат дал ушундай болуп? Бизде деген жылына сезон негизи апрель, май менен башталчу да, апрель ушу мартта кичине кыймылдап башташты элдер. Бирок бул жылы элдер баары тең эрте кыймыл башталды. Азыркы учурда бизде 12 объект курулуш жүрүп атат Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча. Статистика 2022 жылы канча үй бүтүрдүңүз? 50ге жакында үй болду. Мен точно количествосун айта албай калам. Себеби эми киши менен постоянно кардар менен иштешип кескесте унутуп калам да. Бирок 50ге жакын үй салдык. 50ге жакын үй салдык. Кайсы жерге кайрылабыз? Башкы кеңсеңер кайсы жерде? Бизде филиалыбыз Ошто бар. Ошто филиалыбыз юг регионуна карайт, южный регионуна карайт. Андан тышкары Бишкектеги офисибиз бар. Бишкекте офисте өзүбүз турабыз. Киевский 190да. Улар мырза, азыр сиз бул технологияны океандын ар жагы Корея, Америкада деп айттыңыз. Анан бул жагы чыгыш жагы Канада, Америкада деп айттыңыз. Бул жагы Япония, Кореяларда айтып атасыз. Биз буюрса өзүбүздүн командабыз менен биздин Абдулбасит кабарчыбыз дагы жакында Япониядан келди. Японияга быйыл атайын бизнес тур уюштурууну да пландап атабыз. Балким чогуу барабыз. Ошол жактан балким көрүп келебиз чогуу. Японияда чын эле баягы постоянно вулкан атылып, постоянно жер титиреп турган жерде чын эле ушул технология менен курулуп атабы, курулбай атабы. Эгер сизде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бизге кошулсаңыз болот. Кудай буйрса. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Өзүмдүн башыма келген, оюма келген суроолордун бардыгына жооп алгандай болдум. Биздин Тез кабардын командасы менен келип, мына ушул чыгарылышты, ушул курулушту, Адекстин жасап аткан ишин, СИП технологиясы менен үй курулат экендигин көрсөткөндүк. Бул баарыңыздар ушул технология менен үй куруңуздар деген зордуктуу сунуш эмес. Чечимди өзүңүздөр чыгарыңыздар. Ар ким өзү чечим чыгарсын. Кимдин бирөөнүн жүрөгү кирпичке жакын, бирөөнүн жүрөгү аткендиктер көбүрөөк болсо мага окшош сынчка жакын болушу мүмкүн да. Кимдир бирөөнүн жүрөгү кам кирпичке жакын. Кимдир бирөөнүн жүрөгү дүйнө кыдырып, аң сезимин бир аз нарак беракты көрүп келген болсо, анда мага СИП панель деп тандашы мүмкүн. Жүрөктөн чечим чыгарыңыздар. Мен анда жыйынтыктайм. Ишиңизге ийгилик. Макул байке. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.